Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Кайра ошол Украина Орусия согуш хроникаларын айтып кетсек, дүйшөмбү күнү 26 августта Орусия Украинага Зеленскийдин сөзүнө тараңганбы же кандай күндүзү атака кылды. Күндүз атака кылгандын мааниси эми баягы көбүрөөк жөнөкөй жарандар жабыркасын деп. Анткени ошондо эгер жөнөкөй жарандар түн ичинде үйлөрүндө болсо, мындай эгерде көбүнчө баягы көчөдө аз киши баскан болсо, анда ушул жарандык курмандыктар азыраак болот да. Ал эми күндүз баары жумушка болуп атканда метролордон же болбосо баягы коомдук транспорт тарапта топтолгондо алардын баягы жаракат алышы, жабыркашы мындай мүмкүнчүлүгү аябай кескин өсөт. Ушул максат менен деп жатышат өзү украиндиктер. Орусия ошондо 236 ракета жана шахедтерди атыптыр. Шахедтерден 109 болуптур, ракеталардан 127 болуптур. Жана ошол бүт ракеталары негизи ошол Липецк областынан Каспий суунун баягы аяктагы турган стратегиялык кемелерден, анан Ту-22 деген ошол стратегиялык бомбардировщиктерден ошол Х деген ракеталар менен атышыптыр. Анын арасында дагы Искандер М'дар жүрөт, кинжалдар жүрөт. Анын арасында дагы баягы дагы бир модификациялар, калибрлер жүрөт. Ошол Томагавкка окшош мындай Орусиянын өзүнүн аналогдору да. Анан ушул ракеталар баягы Украинага албетте кандайдыр бир деңгээлде мындай аябай жабыркоолорду алып келди. Бир ракетасы болсо Киев ГЭСине тийди. Кээ бир серепчилердин айтуусу боюнча, эгерде Киев ГЭСин бузса, кайсы бир Киевдин бөлүгү суу астында калат. Анан бул деген негизи энергетиканы бузганга алып келет. Зеленскийдин айтканы боюнча, жана негизи ошо Зеленский офисинин айткандары боюнча, алар деген Доха, Катардан кайсы бир күчтөр, ошо өкүлчүлүктөр түзмө түз болбосо дагы сүйлөшүштү эле. Аяктан баягы сүйлөшүү, түзмө түз сүйлөшүү болбой калган. Анткени Украина Курскка кирип келген. Бирок ага чейин алдын ала алынган сүйлөшүүлөр боюнча энергетикалык инфраструктураны бири-бирибиздикин сокпойбуз деген кандайдыр келишимге келишкен экен. Ошо Курскка Украина армиясы кирердин астында. Ошон үчүн бул жерден баягы Орусия кайра ошо биз алган сүйлөшүүлөрдү бузду деп жатышат украиндиктер. Анан ошол ракеталардын 109 ошо шахедтен 99 түшүрдүк дейт. Бирок ракеталардын түшүрүшү кичине азыраак болуп калды. Антсе да баягы албетте биздин ушул дүйнөдө пропаганда көп, согуш жүргөндө маалымат бул курал. Ошон үчүн Украина чын айтабы, чын айтпайбы, бирок 85% уруп түшүрдүк дейт ракеталар. Бирок баары бир курмандыктар болду. Критикалык инфраструктурага албетте баягы мындай жаракат кетирилди. Анан канча бир 47 киши жарадар болду дейт. Бир нече киши өлдү дейт. 7ден ашык киши ошол ракеталардан баягы жарылууларда өлдү дейт. Анан дагы алганда ошо кичинекей балдар да жабыркады. Анан ушуга негизи район администрацияларында Украинада жабыркалагандар көбүрөөк дейт. Анан азыр баары бир баягы санап жатышат. Анан дагы эле баягы бир аздан кийин дагы билинет да канча киши жабыркады. Анан дагы бир нерсеси, ошо кечээки күнү негизи Германиянын бийлиги айтып атат, Орусия Германиядагы НАТОнун базасына АВАКС 14 АВАКС турган. АВАКС деген эмне? Бул деген баягы өзүнчө табак кийип алгандай бир самолет деп айтса болот да. Ушул самолетто аябай күчтүү радар турат. Спутниктер менен байланышкан. Ушундай самолеттор эгерде мындай кандайдыр бир чынжырча менен учса, 1-2 самолет учса, булар деген жер шарынын канча бир 30%, 20% радар менен камтый алат. Ошондо ушул жер шарынын бөлүгүндө эмне учса, кандай ракета болобу, самолет болобу, кеме болобу, кичиндрон болобу, аны көрүп турат. Анан аны көрүп туруп так баягы кайсы жерде эмне болуп атканын байкап турат. Анан эгерде мындай муктаждык келсе, керек болсо ошол F-35тер, F-22лер, алар деген баягы кинолорду Голливудтон көрүп атпайбызбы? Самолеттор мындай жапжакын келип туруп 900-500 метр аралыгында бири-бири пулемет менен атышат же ракета менен атышат. Азыркы согушта андай эмес. Бул деген азыркы согушта ошол АВАКС душмандын самолетун көрөт. Эгерде душман самолету атайын радио жуткуучу мындай краска менен боелбосо, албетте ал радардан тип эле
лампочкадай күйөт. Эгерде атайын ушул краскаланса радардан чымчыктай көрүнөт же көрүнбөй калат. Эгерде байкаса бар бир радар аны ракета атканга 1000 километрден ракета атылат, 300 километрден ракета атылат. Алыскы аралыктан атып туруп анан ошол максатка жете алат. Бүгүнкү күнү ушул пилоттордун жашоосу деле кыйын да. Мисалы үчүн эгерде сен заманбап эмес 5 деңгээлдеги эмес самолетто отурсаң, сен сага бир эле сигнал келет, ракета учуп келатат деп. Душманды да көрбөйсүң, эчтекени көрбөйсүң. Экрандан эле точкаларды көрүп турасың. Азыркы согуш ушундай. Анан албетте ракетадан качыш да кыйын, анткени ракетанын профили аябай кичинекей. Кээ бир ракеталар, жаңы чыккан ракеталарда жакын калганда эле көрүнүп калат. Ошондо негизи ошо пилоттордун жашоосу чатак да азыркы согушта. Анан ошонун баарын авакстар жасашат, наведение баягы максатты мээлөө иштерин. Бирок ушул авакстар бүгүнкү күнү ошо Германияда турган бир базада ошо 14 авакс турат. Ал мисалы үчүн базасы Гайленкирхен деп аталат Германияда. Анан ошол базага негизи Германиянын чалгындоо кызматынын айтуусу боюнча Орусия тарабынан ошол Гайленкирхенге атака даярдалган дейт. Даярдалып туруп, бирок болгон эмес, кайра баягы ошол атакадан баш тартышыптыр. Андан сырткары дагы мындан мурда ошол Гайленкирхенден кээ бир ошо кызматкерлери аябай ичип өтүп жаман ооруп кеткен болчу. Анан буну баягы диверсия деп эсептешкен. Суунун баарын текшерсе, суунун сапаты жакшы экен жалпы. Анан жок, бул диверсия эмес, бул кокусунан эле вирус алып алдык деп айтып баштаганда эле анан баягы базада ошо бир адам өткөн сеткаларды кесип өткөн сеткадан тешиктерди алып көрүшүптүр. Бир диверсант кирип тамагын ушундай улантып кетиптир да, бактериялар менен. Ушундай нерсе болуптур. Анан ошого кайра эле Орусиянын ФСБ диверсанттары тиешелүү деп Германия айтып атат. Бүгүнкү күнү демек ошо негизи Орусияда ушундай Европанын бүт чекиттерине барган диверсанттар көп да. Мындай айтканда Кыргызстандан эс алышат, кээде көрүп калабыз да, анан ошол Европадан ишин жасашат да. Эгерде ошол базага кол салса, анда баары айтып атышат, Перл Харбор болмок дейт. Авакстарды коргоочу системалар аз дейт. Эгерде чын эле системага кирип кетсе, чатак эле болмок. НАТОнун 5-поправкасы иштей баштамак. Бирок акыркы моментте ошол кайра эле негизи Орусияга баш тарткандай болду да ошол атакадан. Ошол анан негизи бүгүн серепчилер баары макул. Орусиянын жөндөмүгү бул акыркы ошол ракеталык Киевке атуулары абдан чоң деп эсептелинет. Акыркы күндөрдү салыштырганда, бирок мисалы үчүн 1-2 жыл мурда мындай атакалар күндө болгон. Кээ бир учурда баягы негизи 2-3 күндө бир же жумасына бир же кээ бир учурда айына 1-2 жолу болушкан. Албетте бул атакалар баягы мурун Патриот жок болчу, Киевде мурун мындай Киевтер аяктагы желдеттер Стингер менен баллистикалык ракетаны атканга эч кандай жөндөмү жок болчу. Бул жөндөмдөр анан кийин келди да. Албетте инфраструктураны мурун көбүрөөк талкалашчу. Орусиянын ракеталары азыр азыраак талкалап атат, анткени баягы батыш өлкөлөр акырындап ПВО ар кайсы деңгээлдеги ПВОлорду берди да. Кыргызстан үчүн кандай сабак да? Мисалы үчүн эгерде бизге эми ал нерсе болбойт деп эсептейли. Ал нерсеге мындай эч кандай себеп жок азырчы. Мындай кичинекей бир себеп бар, бирок ал себеп дагы 4% эле калды да, мындай анын вероятности, анын болушу. Ал болбой эле койсун дейли. Мисалы үчүн эч кандай себеп болбосун, бирок гипотетикалык түрдө, мындай ой жүгүртүү түрдө, Кыргызстандын күчүн баалоо түрдө ойлоп көрөлү. Эгерде чын эле биздин өлкөгө күндө кайсы бир өлкө 50-100дөн ушундай баллистикалык ракета же болбосо канаттуу ракета же дрондордон шахетке окшогон атып турса, биздин ошол баарын токтотконго жөндөмүбүз жетер беле? Бир четен баягы жапондорду Цусима коргогондой, Хубилайдын армиясына да цунами болуп кетип баягы кемелерди чөктүрүп. Кыргызстанда деле бизде ошо тоо бар да. Тоолордун баягы арасында ракета болобу, самолет болобу эмне учса, ага өтө чоң маселе да. Ошол тоолор кайсы бир бөлүгүн, бир 5-6 бөлүгүн түшүрөт дейли да, баягы күтүлбөгөн ошо аба чуңкурлар менен. Бирок калган ракеталар эгерде баягы тоону айланып өтсө, анда биздин критикалык инфраструктура жок болот да. Ага бизге Печора алынды да. Печора алынганы менен
Печора мисалы үчүн Украинада Печора иштеп атат деп уккан жокпуз. Украинада эмне иштеп атат? Украинада негизи баягы пантералар иштеп атат. Аякта баягы ошо баягы эле стингерлер иштеп атат да, баягы эле пулемет автоматтар иштеп атат, баягы эле баягы германиялык атайын пушкалар иштеп атат, Эрликон, баягы эле баягы негизи патриоттор иштеп атат да. Анан ошондо дагы көрдүңөрбү 85% эффективности, 15% баары бир өттү ракеталар. Кээ бир учурда баягы областтарга атканда Орусиянын эффективдүүлүгү 97–80% ракеталары, дрондору максатка жетип атат да. Ошого биз өзүбүз баягы эгерде Украинанын айылында эсептесек, ошондо бизге 80–95% душмандын ракетасы жана дрону биздин баягы территориядагы максаттарга жетет да. Ошондо ойлонушубуз керек да, алдын ала караш керек окшойт. Мындай кичине ойлонуп коюш керек окшойт биздин мисалы үчүн мамлекет коопсуздук кызматтары. Бизде жетиштүү түрдө ПВО барбы? Эми андай согуш бизге болбосун, анан болууга деле эч кандай бүгүнкү күнү себеп жок, бирок ушул жөнүндө бир ой жүгүртүп коюш керек эле да. Мисалы үчүн бизге 4–5 линиядагы ПВО керек экен да, баягы баллистикалык ракеталарды баягы токтотконго, анан ушул орточо дрондорду, оор дрондорду, ушул баягы эле байрактар, баягы эле Предатор, Раптор сыяктуу дрондорду урганга ага Печора жарайт да бүгүнкү күндө. Бук дегендер жарайт. Бирок буктун баары бир баягы радары көрбөйт экен да, мындай баары бир баягы чет элдин системалары керек. Андан сырткары үчүнчү, экинчи, биринчи линия керек да. Бул деген атайын ПВО автоматташтырылган Эрликон сыяктуу пушкалар, баягы роботтоштурулган алар деген аябай жакшы. Германиялык ушул Эрликондор аябай жакшы иштеп жатат да. Мисалы үчүн ошол эле Бушмастерлер сыяктуу мындай 20 мм, 37 мм пушкалар баягы атайын программаланган снаряддар менен атайын аралыкта жардырылган дрондор жакшы иштеп атат. Андан кийин бизге баягы колго көтөрүлгөн ПВО, стрелалуу стингерлер керек. Анын акырында дагы ошо зениттик баягы эле 2000 дүйнө 2000 канча экинчи дүйнөлүк согушта колдонулган баягы эле ошо пулемет системалары, Шилка сыяктуу, бирок баягы көбүрөөк экономдуураак, ушундай акыркы траекторияда ушундай ПВО дрондорду ура турчу ушундай системалар керек экен. Бизде алар барбы, жокпу, жетиштүү? Бир шаарды жаап алабы? Ушул суроолор азыр турат да. Мисалы үчүн бизде мамлекеттик сыр бар. Мен анын кээ бир маалыматты билсем да айта албайм, бирок негизи ачык маалымат дагы булактарды колдонсок, ошол ачык маалымат боюнча бизде дагы жакшыртууга жол бардай да. Ошол жөнүндө бир ойлонуп коелу. Андай эмесе эмки роликтен дагы көрүшөбүз, талкуулайбыз. Силер эмне деп ойлойсуздар? Комментарийде жазып коюңуздар.